Namazды Allahu Akbar деп башталгандан кийин ошол адамга намаз бүтмөйүнчө бир нерсе жеш же ичиш арам болот деп айткан жайыңыз бар. Суроо, түкүрүк жутуп алса арам болуп калбайбы? Жок. Кээ бир адамдар бар, ушундай мурду куюлуп калат, ушинтип тартып бузулуп калат, жок, акырын алып ачып салып койсоң боло берет. Кээде бир жериң кытышып калат, ошону тырмап койсоң, ошо менен токтойт. Бирок сен тырмай отурасың, бирок оюңда кытышкан жер качан кетет экен, Андан бир тырмап кой. Жакшы болот. Анткени намаздын руху кетип калды. Ошон үчүн Сауд Арабияда мен көп жашап калдым. Эң көп кыймылдаганда Сауд Арабиялыктар. Мен да ошону туура калдым кадимгиде. Анан бир күнү карасам намазды жөнүндө кыймылдап атам, өлөн астагфирулла болбойт андай. Міне адамдарда эң туурасы бизден башканын баардыгы ката деген гурур киргенден кийин уже өзүнчө бейиштин али ачкычтан чөнтөгүңө сал же мойнуңа тагып алгандай болуп калат экенсиң дагы, беймарал кыймылдай берет экенсиң да. Көрдүңбү? Адам өзүн өзү ишендирип алат бир нерсеге. Анан болду, анан калган нерсени бош таштап коет экен да.